MC'yiz tap geldik. MC'yiz çardın üstüne öyle tartıp alıyorlar. Boldu tartıp gitti telefonla boldu. Gelmeydi. MC'yiz tap gelmem gördüm. Ayıl başlığını ökönü bir de yap geldim. Cardın başına tartıp alıp gitti boldu. Doktor mu ölçü kamera? Surat turup kameradan жөнүнө тартып бересиң. Камераға тиішпеңіздер, ешкіміңіздер қол көтермеңіздер. Фактор камераға тиішіңіздер жоқ. Жоқ, сен бірінші таныстырмайсың, оны таныстырмайсың. Lan уже aslı geldi. Aslı gelgenden daha bir gel cese уже mına göçöt. Ака болып жашнап сүйлөсөк болобу? Экөөбүз бирибизди сыйлашып. Ака-укаң керегі жоқ. Анан эмне? Мемлекеттік қызматтар. Мамлекеттик кызматкерлер ишке катар сүйлөсөк болобу көз? Мемлекеттік қызматкер қатар өзіңізді сезіңіз, ака-ука қылмай. Азыр қорқыныч эмнеде болот? Бұл су. Мына су келейтат, үйгө жакындап келейтат жар. Сарбулак айылга. Мына жерде жолдун боюнда үйлөргө бүт жакындап келатат. Мына бужа алып кетти, кашаларын алып кетип атат мына. Сүйлөй койчу. Сүйлөсөк ар жагынан суроо табасың сен. Мына унчуп коюп коюңчу, айтчы суроомдук. Эмне деп айтайын? Маматсыз Сайкович, өзүңүздү бир башка адамдын көзү менен мындай карап көрсөңүз, азыр кандай кылып жооп көрсөтүп атасыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен азыр Каракулжа районундагы Сарыбулак деген айылда турам. Бүгүнкү күндө мына ушул Сарыбулак айылынын тургундарына бир кооптонууну жаратып аткан, өзүңүздөр көрүп тургандай Каракулжа дарыясы экен бул. Мен турган жерим азыр бул ушул Сарыбулак айылынын таза суу менен камсыздап аткан базасында турам. Бул жерден жалпы Каракулжа районундагы Сарыбулак айылынын жашоочулары таза суу менен камсыз болот экен. Эми айыл тургундарынын кайрылуусу негизги өтүнүчү мына ушул дарыя бүгүнкү күндө айылды каптап, айылга ушул бир коркунуч жаратып аткан көрүнүш болуп атыптыр. Анткени ушул жардын айланасында жашаган үйлөргө узатасынан ушундай бир жакындап, мындай кооптонууга негиз болуп атыптыр да. Анан буга чейин бир топ ушул жергиликтүү чиновниктерге кайрылыптыр, эч эле бир майнап чыкпаптыр. Анан бизге келип ушул маселени тартып, чагылдырып берүүнү өтүнүшкөндүктөн биз дал ошол кайрылууга кайдыгер карабадык. Азыр мен сиздерге ушул айыл тургундарынын пикирин өздөрүнүн микрофон суналып, өздөрү менен айтып берсин, кандай маселе, эмне маселе болуп атат. Андан ары буйруса ушул маселе үчүн тийиштүү жетекчилерге суроолорубузду салабыз. Жүрүңүздөр, азыр айыл тургундарына микрофон суналып. Атыңыз ким? Мен atım Esen. Ушул айылдын тургуну болом. Ошол биздин көйгөй ушу дамба куруп бергенде өкмөт. Силерге суу келбейт эле, мына жарлар көчпөйт эле. Атыңыз ким? Атым Полот, Сарыбулак тургуну болом, ушул жерден болом. Бизге мына водопровод жаңы курулду. Мына суу чыкканына бир 10 күн боло элек. Мына жактан дамба куруп бергиле десек, эч ким көңүл бурбайт. Барбаган жерибизде эле калбады. Дамбаны жогортон куруп койду, эптеп эле шагыл төгүп койду. Ол шагылды 2 күндө жеп кетти дамбасын. Ким курданы? Ооз курган, Каракулжаныкы. Аны азыр улам алып суу алып кеткен жерине кайра эле шагыл төгүп коюп атышат. Экскаватор менен тебелетип коюп атат. Оны ошол дамбаны берегирээк курганда мына айылды мына залал болбойт эле да, мына көрүп атасың өзүң. Мына ал жерлерди бүт жеп кетти мына. Мыналарды кошо тартсаң мыналарды. Ошону мына жерге дамба куруп бер десек, эч ким көңүл бурбай атат да. Азыр коркунуч эмнеде болот? Бул суу. Мына суу келейтат, үйгө жакындап келейтат жар. Бул айылга, Сарбулак айылга. Мына жерде жолдун боюнда үйлөргө бүт жакындап келет. Мына бужа алып кетти, кашаларын алып кетип атат мына. Сууга да зыян болот. Бул жер таза суу чыга турган база. Сарбулак. Таза суунун Bir водопроводу. айылдын ичи ушул жерден суу ичет. Полный айыл ушул жерден ичет.
Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, урматтуу көрөрмандар, карасаңыздар бул жер жар. Кадимкидей эле суу дал ушул жардын астына келгендиги көрүнүп атат. 10 метр kaldı da mı? 10 metre kaldı. Bir tünde de aldı. Sol gelsek aldı. Мына азыр бүгүн суу болуп, неме жок болуп атат да, суу сал тартылып турат. Эртеге мына күн ысыганда алы саратан келелек да, мына суу раса кирет. Киргенде экиле күндө жеп коет бу жерди. Экиле күндө жеп коет. Hazır girilek karşı. Азыр суу жакшы кирбей бүгүн тартылып калыптыр суучу. Мына көрүнүп эле турбайбы, суу бүгүн тартылды. Su takılganda buna yol menen gelip atat da buna bu yerden gelip atat. Buna uzağına suyun izleri turat buna daçı. Su göğüsü bu şerge gelet buna. Bundan ucu aslı celdi. Aslı celgenden daha bir gel cese ucu buna göçöt. Göçüp buna jakındaydı ucu. Çoğuydan boldu buna su çığa çıkpayı odanın içimde göngül vurbaydı. Azı buna kişilerle kaldı mı? Buna daha bir gel cese nereden Буга чейин göçsü. кимдерге кайрылдыңыздар? Кимдерге кайрылдыңыздар? Бачан өкмөткө, Не деп атат? Алар o hındidan çeşitli. өкмөт İşte каражат болбосо чечилбейт экен да дамба. Kökten çeşitli. Өкмөттүн каражаты жокпу кандай? Азыр өкмөттө каражат жок да, ана дамбаны эптеп тосолбойт атанан каякта каражат азыр. Канча акча каралган негизи буга чейин? Ушуну билбей атабыз да. Канча акча каралганын билбей атабыз. Аким билеби? Аким билсе керек. Ушул жердин дамбасын кантип аким билбесин? Жок, айтылган беле, сиздер айткансыздарбы? Акимге барган ошол эжеке жок болуп атат да. Öz Elbette. kimisine gayrısa gele hükümetlik nemelerge. O jogorjaktan çeçilet, dambanıkı dep koyuşat elege. O bişekten çeçilet bu dambanın nimesine. Bizde karajat çeçişpeyt dep koyatır hükümettekiler. Ananın ayakka gayrılar bişek. Çünkü ananın bu 2 yıl oldu. 2 yıldan beri geldi bu şey. Ara araktalı otusu. Bıltırı geldi kat. Bu yıl geldi. Онанда чекеде онанда көк турат. Токой ошол жерде болчу. Ошол жерде токой. Мына быйылкы суу алып келип койду мына жерге. МЧС алып келдик, МЧС жардын үстүнөн эле тартып алып эле. Болду, тартып кетет телефонго, болду, келбейт. МЧС алып келбем көрдүм. Айыл башчыны экөөнү бирдей алып келдим. Жардын башынан эле тартып алып кетти, болду. Ошоңчо келген жок. Бул жол каяка кетчү эле бул жол келип? Бул жол мына сайга чөт. Токойго чөт эле. Мына жерден Каракулжанын экскаваторлору шагыл алып атып, суу берака оонады дария. Дария наракта болчу. Мына жерден суу шагыл алышат да. Сезондо шагыл алып атып, анан суу оонап кетти берака. Оонап кетип анан жеп калды. Атыңыз ким болот? Болот. Ошол жердин туруу. Бул иш сизге карай бул жак. Акамки болот ба? Ошо акам алганда. Сиздин корон Короосу. жайытыңызга кирип тур. Бизге кирди, ушу алып кетти, анан наркы чекесин алып кетти. Ошол эми мына биздин ана жана биз барган жерде каналдын жанында ошо Элмира деген биздин эжекебиз бар эле. Ошол жеңебиз көп жерге жана арыз жазып МЧСке көп кайрылган экен, ошо үйүндө жок экен азыр. Ошо көбүн билет эле да. Канча жолу арыз жазган. Ошону кыла да. Ошону кыла да. Көп чуркады эле ошо эжекебиз, ошол барган экен. Bizim gayrılganımız uşu en bargan yerle hükümette gayrılabız. Ayıl başça gayrılabız. Ona başka işe gayrılamadık. Ama ayet odat desek o bir şey çaktan çeçil etken de koyat. Oldu şöyle. Өкмөткө айттык эми, өкмөткө канча жолу айттык, айтсак эми
Biz kat yüzünde kayılıp atабыз, ana мынантип атабыз дейт, эми ал кат жүзүндө эчтеке чечилбейт экен да. Эми силерге ошон үчүн атайы кайрылдык эми. Силер бир оң келип берсе, ошо жете турган жерине жеткизип берсең, Кудай кааласа укам. Ошол жакшы болот эле. Азыр кандай кылса деп ойлоп атасыздар? Кантип Биздин ой. тосуш керек? Ал жерден көрдүң го, жана биз бардык го. Ооба. Ошо Ошодон дамбаны бере керек узартып, дамба кылып берсе. Анан бери арактан бир дамба болсо эле, эки дамба болсо эле, мына жерге суу келбейт эле деген ой да. Эл суусуз калбасын деп атабыз. Таза суусуз. Мына көрүп турасың өзүң деле. Нар жака жин суу кетпейт, нар жагы бийик. Бияк песайган. Мына былтыр эле ана жерде болчу, нарак. Эртеге күн ысыганда суу кирет дагы, көбөйөт дагы, мына жер жөн алып кетет. Эгер мына жерди жеп кетсе, элдин баары суусу жок калат да, таза суусу жок калат. Мынаны курган бекерге түшүп калат. Мээнети бекер кетет. 10 метр калды көп. Бул таза суу канча миллионго курулган? Бул таза суу 3 миллионго курулду мына беркиңиз. Мына жакында ошо 3 миллион, 3,5 миллион ушундай деп атышат эми. Оны биз укканыбыз да. Сурап туруп кетпейсиң камераны. Токтогор өчүр камераны. Сурап туруп камераны тартып, жөнүндө тартып бересиң. Камерага тийишпеңиздер. Эч кимиңиздер кол көтөрбөңүздөр. Фактор камерага тийишиңиз жок. Жок, сен биринчи таанышпайсың, мына таанышпайсың. Таныштырган отура алды. Келеді камераны ошып берсин. Камераны көтөрүп. Камерадан чөчүп берме, камерадан чөчүп. Сен түшүндүрүп айттың, эмне камераны берсе болду. Кирилекмин мен, эшиктен кирип келатам мен. Кирип жатып учурашып калган камераны көрсөтөсүң биринчи. Кандай камераны көрсөтөсүң? Мына камераны тартып экен. Мына тартып болуптур, эмне тартасың? Маматиса Саипович. Аким жумуш ордундабы? Аким ошто чогушта. Мамлекеттик администрация, облус администрациянын экономикалык өкүм тапшырмасынан чогушта бул. Анда биринчи эле суроом. Бул мамлекеттик мекемеби? Ооба. Мамлекеттик ачык мекеме да? Ачык. Мамлекеттик ачык мекемеден маалымат алууга, съемка жүргүзүүгө кайсы бир мыйзамда тыюу салганбы? Эч кандай тыюу жок. Эмне үчүн сиз анда тыюу жок болсо, киргенден баштап камерага уруксатың барбы, тартпа деп бизге тоскоолдук чыгарып атасыз? Биринчи сиз өзүңүздү тааныштырдыңызбы? Адам келип отургандан кийин анан тааныштырабы же босогондон бакырамбы, эшикти ачып эле жолдош камераны деп айтып камераны көтөрүп келатканын айтып атам мен. Мындай провокация кылбай, Эч провокация эмес, мен Биз сиз менен керем жок мен. конструктивдүү диалог кылалы деп келип атабыз. Жолдош Хорошо, айт. акимдин орун басары. Айт. Не дедиңиз? Эч бир жерде тыюу жокму? Мен кайталап айтып атам сага. Эч кандай эч ким тие албайт. Анда тыя албаса, мыйзам жок болсо, сиз мыйзамдан аша чыгып, мыйзамда көрсөтүлгөн куралдарды берип, бизге тоскоолдук жаратпай коюңуз мындан кийин. Мен жараткан жерим жок, сенде тосолдук бар. Тааныштырып коюп өзүң тааныштырсаң да кыйын болуш оорбу. Тааныштырышка аябай кызыктар болуп. Босогодон эшикти ачып эле тааныштырабыз. Тааныштырбай десем өзү камераны көтөрүп келсең өзүң Сиз салонда алек албай туруп, камерага тыюу салып атпайсызбы? камераны гечти ачып коюп, камера тартып келдим. Эч нерсе жок. Турам кабинетте мына өзүм кабинетимде. Тааныштырганга бир жагдай жаралыш керекпи? Же кирип эле сизге чеч берип таанышпай эле сүрүшү. Көз сүрөштүрбү жашына? Анан эмне? Анан эмне болду? Учурашып атканда эмне үчүн сиз Учурашып атканда өзүң тааныштырып койсоң болобу? Эмне кемчилиги барбы? Эмне кыйынчылыгы барбы? Эмне бир өтө мамлекеттик иш болуп кетти. Сен ошо өзүң тааныштырып коюш. Ака болуп жашына сүйлөсөк болобу? Көз биринде сыйлашып. Ака кереги жок. Анан эмне? Мамлекеттик кызматтары, Мамлекеттик кызматкерлер ишкер катар сүйлөсөк болобу көз? мамлекеттик кызматкер катары өзүңүздү сезиңиз, ака кылбай. Анан мамлекеттик кызматкерлер сүйлөп отур. Эмне дейсиң айт. Мына, сүйлөй койчу болду. Сүйлөсөң ар жагынан суроо табасың сен. Мына унчпай отурайынчы, айтчы сурооңду. Мына, ошо жаап отурайын, мына болду. Сага ушу жаксы. Же күлөрүмдү же ыйларымды. Жок, ушу жаксы ушунда отурайын, сүйлөп отурайын, болду. Жооп берип отурайынчы, мына сүйлөй берем экен. Сиз Мен сүйлөгөн сөзүм, мен сенен сурааны айтсам, жакпай атсам, эмне кылайын? Эмне деп айтайын? Маматиса Саипович, өзүңүздү бир башка адамдын көзү менен мындай карап көрсөңүз, азыр кандай кылып жооп көрсөтүп атасыз? Сиз акимдин орун басарысыз. Сиз Килтеген бир райондун орун басарысыз. Сиз өзүңүздү саламаттуу, өзүңүздү жетекчилик мындай функцияда, мен бир кайсы бир жеңелер менен же бир кайсы бир базардагы апалар менен айтышып отурган жокмун да. Мен сизге мындай конструктивдүү, жүйөлүү маселелер менен кирип келип атам. Рахмат. Айтыңыз.
дагы бир жолу айтам мындай. Өзүңүздү акимдин орун басардай сезип отуруңуз. Мен сұраңыз, айттым. Мен унчукпай отурайын деп атам. Сиз 3 жолу айтып атасыз. Мынакей эмне деген айтам мен. 3 жолу айттым мен. Унчукпай жөн отурайын дедим, айтыңызчы. Сиз эмнеге унчукпайсыз? Эми агай болуп үйрөтүп атпайсыз эми. Кайра. Мен мынакей берген сурооңузга жооп берейинби? Унчукпай отурам деп атам. Бериңиз сурооңузду. Не маселеңиз бар? Айтыңыз мынакей. Мындай келген кишини антип кекет. Мен истесе кекетпейм. Мен кийин сүйлөгөнүм ушу. Эч кекеткен жерим жок мен. Просто сен ушуп туруп эмес, сүйлүп калып ушу камераны алып келип десең, ушу аяк көзүн тартышып атабыз да. Нары бери тартышып ушу убакыт ошого кетирип атабыз. Жолдош акимдин орун басары биз министрлерге дагы, жогорку эшелондо турган чоң чиновниктерге дагы биз камера менен киребиз. Эч ким тыюу салбайт. Укук коргоо органдарынын бөлмөсүнө дагы биз камера менен киребиз. Мен оор келсе кечирип кой. Мен сенен просто сурадым. Мен өзүң тааныштырып койсоң болот да, башка сөз жок. Сиз келип тааныштырганга чейин эмне камера менен тартып атасың? Сен кимсиң? Тааныштырчы өзүңдү деп мындай кекетип кирип атпайсызбы? Мен эми ошол сага туура келбесе, мен айтканымды да түшүнбөй калдым. Мен кечирип кой дедим сени. Жок. Кечирип кой дедим. Башка эмне дейин андан? Маселе эмес. Эмне дейсиң? Маселе иш эмес бул. Болгону бир аз мындай өзүңүздү жетекчинин орун басары катары сезиңиз. Сарыбулак айылындагы ошол жарандардын кайрылуусу түшкөнбү сиздерге? Аны мен айта албайм. Мен билбейм да, сизге аз тактасаңыз тактата берейин. Боюнча мага келип түшүшү мүмкүн, бирок мага виза салып мага түшкөн эмес да бул. Не болуп атыптыр? Акимият кандай аракет кылып атыптыр? Биринчи орун басардын да келип түшөт, ошол киши. Биринчи орун басар да жокпу азыр? Ал киши билбейм, бош кеткен, ал киши да чоң кеткен. Мен жолдо элекмин азыр мен. Кабинетте отурам, ал киши мен бүгүн кабинетте болом деп, азыр ушу кабинетте отурам мен. Азыр мен тактап берейин. Алла, сугал сен каяктасың? Жумуштасыңбы? Жана Карабашкы районундагы Сарыбулак айыл боюнча жанагы дам боюнча бир маселе келип түштү беле? Кимде? Качан келди ага? Качан келген? Бүгүн саат канчада келди? Алып келчи ошону. Тез кир мага, бол. Каяктан келди маселе? Качан келдиңиз? Оштон келди бул. Качан? Резолюцияда турат. Азыр Акимдин өзүнө салган. Өзүнө? Ал Бүгүн келди. Кеч келсе болбойт, анан аткарып атышат. Бул айылдын маселеси эмес турбайбы? Жеке маселе турбайбы? Алло, Ушул келди да бүгүн. Нурлан Жомаш. Азыр менде бир корреспонденттер отурат да. Жанагы дамба боюнча, анан айылдын ичинде дам боюнча, Сарыбулак боюнча эмне маселе болду? Ошол боюнча арыз берилген экен го. Ушул көп жолу кайрылганбы, канча болгон эч кандай жообу жок деп жатыптыр го. Бул кишилердин айтышы боюнча. Мына Сарыбулак Айтсаңыз мен карап көрөйүн. Мурун алып. үлүшүмдү Үлüşleri Atlantik'ten skvajina nebilerde Karabağ'da salıp başlattı erkeğe katlar yönettiğimiz monitörlük etken zaminister erkeğin bu iyi yıl karşı damarlarında tuğanda gönderdi geçti şu adamlaştığında ne yok. Nakı айылдын ичинде, ноонун ичинде дамбаңыз тынчпы? Ne boyunca? Ал боюнча дамба. Эки маселе коелчу. Kanat suradı. Erkeğin bir dolup var, noğup taktığı şeyleşkönde al yerde olgun turası 5 metre dolu var eken. Açılan bir kanalın ödeydiği 7-8 metre olsun gereken de al yer avaratından beri gereken. Avaratından beri gereken, avaratından vermeyin de işte. O tünelin çalatan bir kanal anlatamayız da. Benim yolun hızlıydı da ben avaratından vermeyin. Башка сурооңуздар барбы? Азыр дамба боюнча жергиликтүү бийлик, анын ичинде акимият эмне иш жүргүзүп атат азыр ошол? Азыр таза суу маселеси, ошол Сарыбулак айылынын таза суу маселесин жеп кеткени калыптыр уже суу. Азыркы маселени коңдоп дагы кайталап айтыңыз керек, жана дамбаны таза сууну жегени боюнча ошону кайта айтсаңыз. Новый участкасы боюнча Челоплотный канал айрылган. Жок, биз азыр таза суу маселесин айтып. Ошо таза суу. Карабулак айрасы белги жээкти жеп атат деп бир эже кайрылган. Анан биз эмчеевге бергенбиз ошол жерден кат. Алдан чыккан өзүнүн дагы Сарыбулактын кайнасын жеп атат. Деп эмчеевге кайрылганбыз. Өткөндө губернатор менен биргеликте замминистр эмчеевге
Keyingi yılga çeyin. Alem tazası boyunca. Aa. Tazası boyunca şermin Safa konusu ötkünde açık gitti. Adem skvajına kazıp bayağı tuvalet degen üstünde tekrar yedi tonnalı rezervuar koyup çıkarıp evlerine tutaştırıp verdi. Bu türlü çalabın kolarken büyükünde mutlaka su içi açar. Her bir özü büyük. MCS'nin zam ministrinin MCS'nin aşağıya menен gelip görüp ketти, monitoring жүргүзүп кетип Эми ошол кийинки жылга чейин жеп кетсин ким кепилдик берет ага? Ким кепилдик берет деп сурады, ошого жооп бериши. Азыр кийинки жылга чейин жеп кетсе. Kimge birlik veremeyiz Serkeç. Adı bugün günde de daire diyorlar belki nemin yanında kişine Demolatya sanatörün altında diyorlar. Biz 3 gün bunun yerine bak görüp geldi. Daire BZK olup baktı. Эмне болот эми ким чечет аны? MCS'nin ошондой жооп берсе, эми бир жылга деп чыгып көрөт. Өзү көрүп кетип атат, мониторинг жүргүзүп. Жок, жергиликтүү бийликтин Жергиликтүү биздин колунан келбеген ошо MCS кылып атат. Жок, колунан келе Бул турган дарыя нерсе атат. эч нерсе кыла албайт деп атат. Болуп атпайсызбы? Эч нерсе оозунан келе албайт деп атат. Мына өкмөттүн сөзү мына ооз сөз. Өкмөт сиздер контролдойсуздар да? Ошо контролдогондо биз контрол МЧСти чакырып берип биргеликте биздин райондун биринчи орун басары чогуу болду деп атат. Талаптой кошо болду эле. Tamam çok kötü koşu oldu. Sadece koşu oldu. Ana hakim koşu oldu. Nurda Bey çok çok gelişken vardı. Senden geç 3-4 günden. Ha Selçuk kata жүргөндөн кийин, Ha sen günden gidip taş taktı. Sunur alat gördü. Ondan gidip o şeyin dairesi menen şu Karabağ dairəsinin arasında Cevatat'ta eski Moğol'un Zavan oyunun canından görüştü. Beraber görüştü. Sonu tekrar gelip şu Sarıbulak tarafı oldu. мына суроосуна жооп бериңиз. Кечиресиз, аты жөнүңүз кандай? Менин атым Улукбек. Мен Жолдош Нурбек Жапашевич, Карабağ району өкмөтүнүн башчысы. Айыл өкмөт башчы. Сиздер ошол Сарбулак айылын сизге карамакка карайбы, Аймакка? Буга чейин бир нече жолу кайрылыптыр. Барбаган жерге жазбаган кат калбаптыр ошол жергиликтүүлөрүнүн. Анан буга чейин ошо алдын алуу иштеринде кандай иштер жасадыңыздар? Алдын алуу ал эми дайраны биз бура албайбыз да. Бизге ошо бир эже кайрылган үлүшүн алып атат. Ошо каттын негизинде биз эмчекке катышуу. Эмчек мониторинг группасы келди, көрүп кетти, кийин сел жүрдү. Сел жүргөндө дагы зам диктерлер өзлөрү келди, көзү менен көрүштү. Ал жерде бир эле элдин үлүшү эмес, биздин Сарбулак айылынан чыккан скважина бар. Şu skvajinalarını eteğin yer neme oldu. Бүгүнкү күндө ошол Каракулжа дарыясы ошол үйлөргө ошол учурдагы таза суу менен камсыздап аткан базага чейин бүгүн тийип атыптыр да. Азыр үйлөргө коркунуч жок, үлүш жерлерде ошо коркунучтар бар. Үлүш жери бар экен, жок. Эгер үйлөргө коркунуч болбосо сизге кат жазбайт эле эч кимчи. Ошон үчүн бизге да кайрылып атат. Коркунуч боюнча мага кат жазган жок. Мен үлүшүңө деп атат деп кат жаздым. Бизге ошол жердеги сизге бир айыл кайрылса, бир нече киши, бир нече тургун ошол жерде кайрылды бизге. Анан жакшы бул бизге кайрып кечиресиз, мына сөзгө карап бересизби? Көп кирелек малында өзүнүн погрузчиги бар, жайкерде. Ошол менен жергиликтүү тарапка бурганга, нарк тарапка бурганга аракет кылдык. Ал шагылды, кайтара бошотуп жегенден кийин ал дайра бурулбайт экен. Кайтара бөтөн тош жейт экен. Ал жетпеди. Жолдош Айылөкмөт мырза, бизге кайрылуусу бул жакшы иш эмес. Тескерисинче сиздерге бир претензия деп айтабыз. Сиздер ошон үчүн өз учурунда өз кезегинде реакция кылбаганыңыздар үчүн коомчулукка чыгып, бул нерсе коомчулукка айтууга, коомчулуктун көзү менен сиздерге кайрылууга туура келип атат. Мындай иштерди сиз жакшы деп баалабай жүрүңүз мындан кийин. Экинчиси ошол айыл өкмөт тараптан эч кандай кол бутуңуздар тушалып калды, эч бир реакция кыла албайсыздарбы? Бүгүнкү күндө ал тиги МЧС бир жылдан кийин базага киргизебиз, баланска киргизебиз деп атса, бир жылга чейин ошентип ага отурабы? Биздин колубуздан келет. МЧСке кайрылды, дедик, бизде техника жок, биз адам дайраны толгон. Мындай специалисттерибиз жок. каттакыраак бюджетиңиздер жокпу сиздерде? Бюджетибиз бар. Бирок ошол биздин бюджет менен дамба кура алабызбы? Жок, коопсуздук маселелерине мындай реакция кылышыңыздар керекпи? Реакция районго билдирме атабыз, МЧСке билдирме
Дагы кимдерге кайрылдыңыздар? Райондық кез қайырды, районларында ұқсап. Бүгүнкү күндө айлык эч нерсе калбайт экенсиз да? Ода бізде техника жоқ. Тозотуын қызметкерлеріміз жоқ. Районмен біргелікте. Тоз керек. Буну алдын алуу азыр ошол суу алдын алмак турсун, азыр ошол таза суу маселесине коркунуч жаратып атыптыр. Жакында эле бул 3 миллион бир нерсеге дагы каражат 3,5 миллионго суу таза суу чыгарыптыр. Эми ошончо каражат кетип аткандан кийин ошондой бул стратегиялык маанилүү база болгондон кийин таза суу. Анан эми бир жыл күтүп отурсаңыздар ал сууга алып кетет ал 3,5 миллионго. Суунун бөлүм азайгандан кийин Каракулча дайрасы өзүнүн нугуна түшүп кетип болбой калат деген ниетте турабыз. Кудай тилеп. Түшүнүктүү. Макулсуздар. Айыл өкмөтүңүз акча жок экен. Айыл өкмөтүңүз эч нерсе кыла албайм дейт. Өзү айтканда Хакимият не кылат? техникасы да күчү жетпейт, аны эч нерсе кыла албайт. Хакимият кандай кылат эми? Эмне кылат аны? Азыр хакимият единственный бир гана жолтуусу бар. Сууну бул азыр 15 күндөн бул ошо дарыяда аккан суу өзгө менен Каракулча талаш болуп суу жетпей калат. Өзүнөн 15 күндүн ичинде суу тартылат бул суу. Ошо тартылган мезгилде бурса болот. Райондун техникасын болгон айыл өкмөтү техниканы берип туруп, ошону дарыянын бер жагына буруп турсак болот. Кийинки мына 31 май экен. 15 күндөн кийин суу тартылса, суу тартылгандан кийин ошондо жанагы азыр коюп аткан машина сиздердин бургаса болот. бурса болот. Өзүңүздөрдө мүмкүнчүлүк бар. Өзүбүздүн ошо ООСтун техникасы менен суу чыгара башлаганбыз менен. Айыл өкмөтүнүн техникасын топтоп туруп, ошол жерге жеке менчиктердин техникасын алып барып, жанагы жөндөтүрүлөт, жанагы таза суу, жана уруп аткан неме менен таза сууга жерге берген жерди, сууну жеп аткан жерди тоступ наркы үчүнө да өтпөй калат. 15 майда 15 июнда сиз өзүңүз жоопкерчилик аласызбы ушуну? Мен 20-сынчы ушундай мага талап коюлуп, ана виза мага салынган болсо, мен аны мойнума алам. Жок, бул виза бул кат сизге таптакыр ал ешбир тийиши жок. Анан мен тийишпесе, мен кантип барсам, өзүңүз ойлойчу, мен кантип келишем мага. Мага берсе, мен жоопкерлик мойнума алам ошону. Мен ошону толук жооп берем. Алып кеткен башкасына да мен жооп берем ошондо. Аматсыз Сайкович, эми сиз көп жылдан бери эле мамлекеттик кызматта иштеп келсеңиздер, ошон үчүн бүгүн орун басар болуп турасыз да. Анан эми жарандардын кайрылуусу бул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Кат түрүндө, электрондук түрдө, анан өзек түрүндө. Мына биз сизге ал жактагылар кайрылып айыл өкмөткө чейин кат жазыптыр. Айыл өкмөтүңүз ал катты МЧСке жиберип коюптур. Анан азыр сиз мага кат түшсө гана карайм деп аткандыңыз. Жок, эми баягы жумушубузга карай иш кылалы да. Мына азыр сизге кайрылып атабыз. Ошол жердеги көйгөй боюнча билдирүүнү берип атабыз. Бул коомчулукка дагы чыгат. Мына ушул нерселер сиздерге негиз болуп келеби? Иш жасаганга? Бул азыркы сиз айткан бүгүнкү күн менен бизге негиз болуп калат. Мына айтып атып тарыхый негиз болуп калат. Мына ушул нерсени сиз карай берсеңиз болот. Ушун менен карай берсем болот. Себеби мен бүгүн сиздерге жооп берип аткандан кийин бул маселени карай берген мага толук мүмкүнчүлүк болуп калат. Анда карайт экенсиз.